мамлекетке мындай ишеним көбүрөөк пайда болуп аскер кылыш менен договор түзгөнбүз да. 1,5 жылдан бери ошол жасаган жумушу үчүн 6 миллион сом акчасын ала албай жатканын айтууда. Ошо Сиздер аскер кулуштун жетекчиси мыйзамдын чегинде жооп бериш керек ага. Биз 2 кыш атап менен иштеп бердик. анда эмнеге акчаңызды бербей атасыз? Башында биз жумушту өзүбүздүн акча менен баштаганбыз. Кырдаалдан чыга албай жатам да. Мындайча келип бүт жака карызмын, өзү таап берсин, пускай деп койду да. Айла калган жок да, каяка кайрылышты билбейчи, анан сиздерге кайрылып атабыз. Военный прокуратурага 2-3 жолу жаздык. Бул жетекчилери ордунда жок экен. Сиздерден сураныч менен абалын түшүнүп, мындай өз көзөмөлүңүздө алып эртерээк бүтүрүп берсеңиздер жакшы болмок. Биз тарапка аскер курулуш тараптан дагы, военный прокуратура тараптан дагы дооматы жок. Коргоо министрлигинин алдындагы аскер институтунун жатаканаларын, ошондой эле Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейинин окуу комплексиндеги жылытуу системаларын жасаган жеке ишкер бизге кайрылды. Ал 1,5 жылдан бери ошол жасаган жумушу үчүн 6 миллион сом акчасын ала албай жатканын айтууда. Азыр ушул кырдаалдын чоо жайын билгенге аракет кылабыз. Военный институттун 5-6, 7 гостиницасын жасаганбыз, отоплениясын полностью элдер жашаган отоплениясын жасаганбыз. Нары жакта болсо Суворовский лицейде немеси жасаганбыз. Учебный корпус жасаганбыз полностью. Демонтаж, монтажы менен 2 жактыкын тең. Келишимдериңиз барбы? Келишимдер бар. Канча көрсөтүлгөн анда? Военный институттуку 7 миллион 427 миңге түзгөнбүз келишимди 20 сентябрда. Суворовский лицейде болсо 27 ноябрь 2023 түзгөнбүз 9 миллион 800 миңге түзгөнбүз договорду. Кагаздары бул жакта бар. Акты выполненных работ бардыгы бар бул жакта. Келишимди кимдер менен түздүңүз? Келишимди аскер курулуш менен түзгөнбүз. Бул коргоо министринин Коргоо министринин алдындагы аскер алдындагы курулуш ишканасы. ишканасы менен түзгөнбүз договорду. Сиздер жумуштарды канча убакытта жасадыңыздар? Сиздерге акчанын канчасы которулду? Биз так жумушту айтылган сроктон да эрте бүтүрүп салдык. Бизге 2 объектиге 7 миллион 900 миң сом эле которулду. Азыр биз ала турган акчабыз 6 миллион 89 миң сом бар. Бул фактически акт выполненных работ менен эсептеп чыкканда ошончо 6 миллион 89 миң сом калды да. Башында биз жумушту өзүбүздүн акча менен баштаганбыз. Договор түзгөндө келишимде ушундай болгон. Өзүбүздүн акча менен кирип, материалдар менен 10 күн иштегенден кийин акча которушмак. Биз 10 күн эмес, 10 күн 12 күндө биз могул военный институттун 90% жумушун бүтүрүп салганбыз. Андан кийин күтүп калдык кайра. Бир жумадай бул жакта да күтүп калдык акчасын. Акча которгондон кийин толук бүтүрүп бердик жумушту. Акча которду, бул жактан эле калып калган болчу 1 миллион 900 миңеби ошол суммада калган да акчачы. Анан күтүп жатсак, тиги Суворовский лицейди мындай Ал жака дагы жылуулук системасын орнотуш керек деген. орнотуш керек болгон. Ошол жака дагы жылуулук системасын жасаш керек деп айтты. Биздин жумушту жактырып, мындай ошол жака дагы кылып бергиле дегенде коммерческий предложение бергенбиз. Коммерческий предложениени башкалар менен салыштырып атып, 1 айдан кийин бизди хорошо биз силердин келишимге коммерческий келишимдерге даярбыз иштегенге деп чыгат. Анан келип ошол ноябрда келишим түзөбүз дагы. Ал жакта ушундай иш жүзмөк да. Ошол жакты баштаганыбызда бул жактан акчасын которот, жарымын. Бул жактын которгондо биз бияктан түшкөн акча менен эле кайра ошол жумушту баштап, ал жактын да бир 50-60% бүтүрүп салабыз да. Базардан карызга товарды алып келип туруп, ошол жакты бүтүрүп салып туруп, айтылган күндө акча которулбай калат, биз күтөбүз дагычы. Күткөндө 10 күндөй күтүп калдык. 10 күн иштебей балдар менен ошентип иштебей койдук. Кийин чоңдор келип, оборондон министр, коргоо министринен дагы бияктан келишим түзгөн чоңдор барды келип, бүтүрүп бергиле, акчаны которуп беребиз дегенден биз сөздөрүнө ишенип, кайра жумушту 22 декабрга чейин жетпей бүтүрүп салабыз бардыгын. Бул эмнеге эртерээк бүтүрүп бергиле деп шаштырган? Кыш келип калды, тиги учебный корпустагы балдар бардыгы, курсанттар кеткен болчу да үйлөрүнөчү. Ошолор келсин жаңы жылдан кийин бүтсүн деп, каникулдан келет деп таратып салган да. Ошого эртелеткиле дегенден ошол бүтүп салганбыз ушинтип атты. Элдердин суранычтары менен сөздөрүнө ишенип бүтүп салганбыз да. Бул каражатты каяктан алдыңыз эле? Азыр эми бул 6 миллион эле чоң сумма. Бул кантип анан кызмат жумушчуларга айлык төлөшүңүз керек болгондур. Кырдаалдан кантип чыгып атасыз? Кырдаалдан чыга албай жатам да. Объектти баштаганда деле бизде өзүбүздүн акчабыз жок болчу. Жанагы базардагылар менен иштеп мындай ишенимге киргенден кийин базардан карызга сурасак берген материалдардычы. Ошонун карыздары бар, базардан калган карыздар бар.
поставщиктерден бүт баарына карызмын да азыр. Балдарга да карызмын. Мындайча келип бүт жака карызмын. Аябай кыстап, ыйлактап туруп алгандарды кандай десем, өзүм окшоп кыйналып тургандарына эптеп тубанылыктан карды алып, мындай кредит алып берип мындай дайыма иштешип жүргөн кишилер, байкелер мындай түшүнүп эле күтүп турат да, мейли алсаң беребиз депчи. Аларга да чоң рахмат ушинтип күтүп тургандарчы. Канча жумушчу иштеди эле сиз менен? Биз общий 15-18 балада иштедик да. Келип кетип ушундай кошулуп атып мындай. Ушундай кырдаал жаралгандан кийин бул жогорку органдарга кайрылдыңызбы? Расмий түрдө башка аракеттерди кылып көрдүңүзбү? Бул жетекчилерине, коргоо министрлигине эмне деп атышат алар? Биз сабыр кылып күттүк. 2024 августтун айына чейинчи мына берип калалы деген үмүттө күттүк да, эч жака кайрылбай эле күтүп коюп жүрдүм. Айла жок, августта коргоо министрине кирдим. Коргоо министрине кирип, коргоо министрлигине кирсем, ал киши биз биякты баштаганда келген да, түшүндүрүп мына көрсөткөнбүз да жумуштардычы. Ошол киши тааныдым, кел отур деп отургузуп, ушундай десем, биз аскер курулушка, коргоо министрлиги тарабынан аскер курулушка полностью акчаны которгонбуз. Бизде которо турган акчабыз жок ал жака. Мындай өзү таап берсин, пускай деп койду да. Аскер курулуш жетекчисине кирсеңиз эмне деп атат? Аскер курулуш жетекчисине кирсем, завтырк менен комитет отурат да. Мына эртең болот, бүт күн болот, уже комиссияга бергенбиз. Дебиторский задолженностьтарыбызды айттык, мына берет, коргоо министри чечип берет, тияк чечип берет, бияк чечип берет деп эле коюп жүрөт да, бизди алдапчы. Уже айла мындай айла калган жок да, каяка кайрылышты билбейчи, анан сиздерге кайрылып атам азыр. Биз коргоо министрине кирдик. Администрация президентке кат жаздык. Председатель кабинета министров Кыргызской республики ал жака жаздык. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики болу жакта жазганбыз да, бүт кагазардычы. Анан генеральный прокурор Кыргызской республики жазганбыз. Анан военный прокуратурага да жазганбыз. Өзү негизи буларды военный прокуратура карайт экен да. Военный прокуратурага 2-3 жолу жаздык. Жазсак алардан жооп келет. Биз аскер курулуш тарабынан эч кандай мыйзам бузуп көргөн жокпуз. Ушундай депчи. Анан акыркысында декабрда кагаздын жообу келиптир. Кайра бизге жазсаңыз, биз сиздердин немеңизге карабайбыз депчи, уже не рассмотрим деп коюптур. Жазганыңар бес деп өзүңөр аракет кылып бергиле. В гражданском порядке обращайтесь в суд деп жазып коюптур отчетторундачы. Сотко кайрылайын десем деле, соттун эле госпошлинасы 500-600 миң сом чыгып кетип атат. Аз дегенде бирөөлөргө эсептесем, ошондой 600 миңдей кетет деп коюшчу да. Ооба да, бул ошондой эмеспи? Мамлекеттик алымдарды алганда 6 миллионуңузга жарандык тартипте кайрылсаңыз 600 миң сом төлөп туруп, анан төлөгөндөн кийин ишиңизди карайт да. Ошондой экен. Алынча акча сизде. Жок да, мен алча болсо мен аябай кыскарткандарга берип коюп элем. Мына кичине болсо дагы телефонум тынчып жатмак. Эч ким чалуусуна жооп бербей, мындай баш оору жок, бир кайта 15 күн тынчып болмок да. Азыр күнү тынбай чалышат да. Бүткөндөн кийин бул жанагы акт прием деген болот го, кабыл алуу актысы болдубу? Кандай? Кабыл алуу актысы болду. Ошол бүтүрүп неме кылып аткан кезде 27 декабрь күнү биз келишим түзгөн аскер курулуштун жетекчисини кандайдыр бир себептер менен иш козгоп алып кирип кетет. Сиздердин ишиңиздерге тиешеси жок. Биздин ишке тиешеси жок. Өздөрүнчө өздөрүнүн иштери менен болуп алып кирип кетет. Ошол бойдон бүт нерсе өлөт да. Биздин иштерибиз да токтоп, тиги акча которбой калат. Директорубуз жок, правоприемник тияк мияк деп атып акча которулбай жаңы жыл болуп кетет. 2024 болот, январь ошентип атып, февралдын баштарында азыркы директор келет. Временно исполняющий болуп турупчу. Ошол киши келгенде ал киши хорошо, беребиз акчаңарды деп ушул кезекти чозуп берет акчабызды бербей. Ошол кишиге акт выполненных трубатуларды берип, уже полностью текшертип өткөрүп бергенбиз. Сиздердин жумуштарды толук кабыл алып бекиткенби ошондо? Биздин жумушту толук кабыл алып бекиткен. Биздин жумушту 2 объекти тең военный прокуратура текшерет экен да жумуштардычы. Ошолор келип текшерип, метрлерге чейин бүт салыштырып чыгып, биз жазып берген кагаздан ашып кеткен эмес, жетпей да калган эмес. Точно чыккан, полностью текшерип кеткен, аудит жүргүзүп. Бир ай аудитте каттап жүрдүк. Бияка дагы, анан тияка дагы барып ченеп өз балдар мененчи тапшырдык да ошентип. Биз тараптан эч кандай косяк жок да.
эч кандай мыйзам бузуулар Эч- болгон жок. Бүт баарын талаптагыдай аткаргансыздарбы? Биз тараптан эч кандай мыйзам бузуу жок, бүт баарын талаптагыдай аткарганбыз. Биякта полный кагаздар бар, актылар мынакей. Монтип актыларды өткөрүп бергенбиз. Аскер курулуштар менен полностью утверждать этип, бүт директоричи общий суммалар чыккан монтип. Монтип колдорду коюшуп неме кылганбыз да, тапшырганбыз. Бул бир объекттики, бул экинчи объекттики бир ушундай. Мынакей бүт барды ушунча өткөргөнбүз. Азыр сиздер тараптан демек аскер курулуштагы, аскер прокуратурасы дагы эч кандай сиздерге дооматы жокпу жумуштун бүтүшү боюнча? Биз тарапка аскер курулуш тараптан дагы, военный прокуратура тараптан дагы дооматы жок. Жумушубуз так жана мындай сапаттуу аткарып бергенбиз. Уже 2 кыш атап менен иштеп жатат. Анда эмнеге акчаңызды бербей атат? Ошону билбейбиз да, акчабызды эмнеге бербей атканыбызды. Базардагылар да кысташып, бүт жакта жумушту аткарган балдар дагы кыстап, аябай эле кыйын болуп кетти бул жагычы. Кредит алып, жарым кыстагандарын берип, ушинтип кайра барабыз, жалдырайбыз, берип коюңуз да, аз-аздан берсеңиздер деле кутулмаксыздар дейбиз. Мейли аз-аздан бир 500 000, 600 000 берсеңиздер деле ага деле ыраазыбыз дейбиз, которбой жатат. 1,5 жылдан беричи. Кайта 1,5 жылдан бери 500 000, 300 000 которсо деле кутулуп калмак да, монтипчи. Эгер жумушубузду сапаттуу аткарбай, мындай биз тараптан бир дооматтары болгондо биз эми бүтүп бермекпиз да. Биз тарапка дооматтары да жок. Же жумушуң оңдой экенин деле айта албайт. Себеби уже 2 кыш иштеп койду бул жак. Тиякта 2 кыш иштеп койду. Бүт бардыгы мындай ыраазычылыгын билдирип эле жүрүшөт да. Жашоочулар дагы тиякта окуган балдардын директорлору, ошондой мугалимдер деле чалсаң ыраазычылыгын билдирип сонун иштеп жатат деп. Жалаң жеке үйлөр, жеке объектилер менен иштетелик да, мындай частный бизнесмендердин жумуштарын кылып иштетелик. Анан документальный осо ачып, мамлекет менен иштеше баштайлы деп мамлекетке мындай ишеним көбүрөөк пайда болуп, аскер курулуш менен договор түзгөнбүз да. Мындай аскерге дагы мындай акча каражаттар көп бөлүнүп атат, буйруса баары жакшы болот деп иштеп башта бисмилла дегенде эле ушинтип биринчи немебизден объекттен ушундай болуп атпайбы? Канча жылдан бери ушу тармакта электенесиз? Бул тармакта 16 жылдан бери ушул тармакта жүрөбүз иштеп. Быйыл 16 жылы болот майда. Эң основной опытыбыз Москвадан алып келгенбиз да. Москвадан уже алып келип Кыргызстанда эми Кыргызстанга кандайдыр бир салымыбызды кошоп иштейли деп, документтерди иштештирип, мыйзам чегинде иштейли деп баштаганбыз да. Биринчи эле баштаган объектибиз ушул болуп, ушундан кийин мамлекеттин объектине алгым деле келбей калды да. Мамлекеттин объекти көп эле чыгып атат, иштегиле депчи, мындай иштешели деп. Моундай болсо алгым деле келбей калат экен мамлекеттикичи. Жеке ишкерлер менен иштешип атат азыр. Учурдан пайдаланып, Коргоо министринин башчысына, военный прокуратуранын башчысына, УКМКнын жетекчи башчысына Камчыбек Ташиевке кайрылып кетет элем. Менин абалымды түшүнүп, силерден сураныч, менин абалымды түшүнүп, мындай өз көзөмөлүңүздө алып эртерээк бүтүрүп берсеңиздер жакшы болмок. Аябай кыйналып кеттик чын келгендечи. 1,5 жылдан бери эмне деген сумма 6 миллион сом аябай чоң акча биз үчүн. Биз базарларга бүт жакка беришибиз керек, балдарга беришибиз керек. Кыйналып кеттик чын келгенде. Силерден сураныч, өз көзөмөлүңүздө алып ушуну бүтүрүп берсеңиздер жакшы болмок. Биз эмне үчүн биз кыйналышыбыз керек дейм да, бул аскер курулуштун өз ичинде болуп аткан маселелерине биз карапайым жеке ишкерлер кыйналып кеттик. Ишеним менен келгенбиз да. Коргоо министри тарабынан военный тарапка акча жакшы бөлүнүп атат. Ушундай бүтүрүп акчаны мындай жакшы сапаттуу иштеп берели деп жакшы эле аракет кылып бүтүрдүк да биз балдарыбыз менен. Аягында ушундай болуп калды биз. 1,5 жылдан бери чыдап келатабыз. Кайрылганга аргасыз болуп калды, же кайрылыш керек болуп калды силерге. Сиздерге ишенем, чечип бересиздер деп үмүтүм чоң сиздерден. Чоң рахмат. Аскер курулуш мамлекеттик ишканасы бул Коргоо министрлигинин алдындагы мекеме. Биз бул жака келгенибизде бунун жетекчилери ордунда жок экен. Бул жактагылардын айтканына караганда бул ишкана учурда жоюлуп жатыптыр. Жоюлуп, кызматкерлер дагы толук келбей калды дейт. Мындан ары дагы министрлик аркылуу анда жооп алганга аракет кылабыз. Бул маселе боюнча Коргоо министрлигинин маалымат кызматынан сураганыбызда кат түрүндө кайрылууну сунуштады. Тийиштүү катты жазып жөнөткөнбүз. Бирок ошол бойдон байланышты үзүп коюшту. Телефон чалууларга да, жазган билдирүүлөргө да жооп бербей жатышат.
Ал эми министр Бактыбек Бекболотов менен байланышканыбызда ишти аскер прокуратурасы билет деп өчүрүп койду. Алло, саламатсызбы, Бактыбек Асанкалиевич? Саламатсызбы? Менин атым Эламан Карымшаков, эркин журналист болом. Бактыбек Асанкалиевич, бизге Кубанычбек Буруханов деген жеке ишкер кайрылды эле. 1,5 жылдан бери 6 миллион акчамды ала албайтам дейт. Прокуратурага берге өткөзүп бергенбиз. Иш козгоп туруп ошол жака бергенбиз. Сиздер Аскер курулуштун жетекчиси мыйзамдын чегинде жооп бериш керек ага. кайсынысы, мурдагыбы, кийинкиби? Аскер курулуштун жетекчиси. Жок, бирөөсү кармалбадыбы же учурдагысыбы же ошол учурдагысыбы, кайсынысы? Мен ошо бүт маселенин суроонун баарын ошо аскер прокуратурага бергиле. Аскер прокуратурада каралып атыптыр да, эмнеге бул 1,5 деген менен аскер прокуратурасы ишкер Кубанычбек Бурухановго берген жообунда анын ишин мындан ары карабай турганын билдирген. Белгилей кетсек, Коргоо министрлиги быйыл 9 январда ишкерге кат түрүндө жооп берген. Анда аскер курулуш мекемесинин иши натыйжасыз болгонуна байланыштуу жоюлуп жатканын маалымдаган. Ишкананын карыздарын төлөп берүү милдети укук мураскерине жүктөлөрүн айтып, кошумча маалыматты аскер курулуш мекемесинен алып турууну сунуштаган. Ал эми аскер курулуш ишканасынын жетекчиси Айып Ниязбаев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Тагыраагы телефон чалууларды көтөрбөй жатат.